Бүгүн 1-октябрь эл аралык карылар күнүнө карата Бишкектеги Үмүт үйү аталышындагы карылар үйүндө майрамдык салтанат уюштурулду. Ага жогорку кеңештин депутаттары жана Бишкек шаардык мэриядан бир катар жетекчилер катышты. Бардыгы мына өзүңөр көрүп атасыңар, чыгышып майрамдык маанайда азыр концертибиз башталат. Өзүбүздүн ушул үйдө өздүк көркөм чыгармачылыгы бар, ошондо добуш деген ансамблибиз бар, ошондо ырдайбыз, карылардын көңүлүн көтөрөбүз. Жаштар деп коеюнчу, кар десем болбойт экен. Бүгүн ушу биздин карылардын майрамы болуп атат, баары жакшы өтүп атат. Биз бул карылардын ушу хордо катышабыз, бүгүн ырдайбыз. Жашообуз жакшы, баары ойдогудай. Ошол карылардын майрамында жакшы жылда эле жакшы өткөзөбүз. Мынакей жакшынакай элдер чогулуп, ушул жакшы иш-чараны дагы болчу концертти күтүп отурабыз, баарыбыз тең жакшынакай концерт коюп. Ошо эмне дейм, ушу улгайган адамдарга ден соолук, эң биринчи эле ден соолук экен, биздики ошол экен. Эл аралык карылар күнү бул кары адамдарыбызга ыраазычылык билдирүү үчүн бизге берилген эң сонун мүмкүнчүлүк. Бул күн карыларга алардын жаш курагын эскертүү максатында эмес, тескерисинче аларга рахматыбызды айтчу күн. Төрүбүздүн сыйы болгон биздин бүгүнкү мекемеде жашаган ата-апаларыбыздын бүгүнкү күндө майрамы болуп жатат. Эми ата-апаларыбыз дайыма жаш бойдон калуусун каалайбыз. Өкмөткө караган мекемеде багылып жаткан баардык биздин аталарыбызга, апаларыбызга чын ден соолук, ушул майрам көңүлдөрүнө только жакшылыкты, ырайымдуулукту, ыйманды, мээримдүүлүктү алып келишин сурап элек. Карысы бардын ырысы бар демекчи, карыларды дайыма сыйлайлы, барктайлы. Эч ким карылар үйүнө келбесин деген тилек менен кайттык.